Салам достор, бүгін мен сілерге Мина фильмі туралы айтып берем. Майк Стивенс акшынын деңиз пехотасынын снайпери, ал эми анын досу Томми Мэдисон радист жана байкоочу. Алар Түндүк Африкада тапшырма аткарып жүрүшөт. Аларга террористтердин лидерин жок кылуу буйругу берилет. Бирок баары пландагыдай болбой калат. Террористтердин лидери жалгыз келбейт. Аны тосуп алуу үчүн бедуиндер келишет. Алар кыздарынын бирин турмушка узатканы жатышкан болот. Майк күмөн санай баштайт. Ал бул адам чын эле алардын максат экенине ишене албайт. Жетекчилик жок кылууну талап кылат. Бирок Майк ок чыгарбайт. Көздөгөн жерине жаңы үйлөнгөн жубайлар кирип калат. Алар четке кеткенде болсо Майк максатты тааный албай калат. Балким бул башка адам деп ойлойт. Ал Томминин каршы пикирине жооп берүү үчүн мылтыгын көтөрөт. Бирок оптикалык көздөгүч күнгө чагылышып кетет. Муну террористтердин жан сакчылары байкап калышат. Алар ок чыгара башташат. Напарниктер качууга аргасыз болушту. Кум бороонунун аркасында алар атышуудан аман чыгышат. Майк менен Томми жетекчилик менен байланышып, аларды эвакуациялоо чекитине жөнөтүшөт. Алардын турган жеринен бир нече чакырым алыстыкта жайгашкан берберлердин айылы болгон. Жолдо Томмини үйүндө кичинекей уулу күтүп жатканын билишет. Ал эми Майктын сүйлөшкөн кызы бар. Бирок ага үйлөнүү сунушун айтууга батына элек. Кум бороону сак болгула Мина деген белгини жулуп келип, Майктын бутунун алдына таштайт. Ошондой эле ал кумдун ичинен оюнчук солдатты табат. Бирок Томми муну эски белги деп эсептеп, маани бербөөнү сунуштайт. Түздүктөн өтүп бара жатып, Томми минага жарылып кетет. Аны куткарайын деген Майк дагы бир минаны басып алат. Ал детонатордун чык деген үнүн угуп дароо токтойт. Томминин эки буту үзүлүп кеткен. Ал канга оёлуп, эмне болуп жатканын түшүнбөй калат. Томми рация салынган рюкзакка жетиши үчүн Майк аны морфин саюуга көндүрөт. Ал сайып алат, бирок шок абалында так ойлоно албай, жардам чакыра албайт. Азапка чыдабай Томми өзүн өзү атып салат. Бирок мындан мурун Майктан аман калуусун жана уулуна жакшы көргөнүн айтып берүүсүн суранат. Майк үмүтсүз абалда калат. Ал боолордон, чакан балтадан жана снайпердик мылтыктан курунан илгиш жасап, рюкзакты өзүнө тартып алат. Бирок рациянын аккумуляторлору отуруп калган. Ал эми запас батарейкалар Томминин көкүрөк жөнтөгүндө калат. Майк рацияны күн панелине туташтырат. Рация кубатталып иштей баштаганда Майк жетекчилик менен байланышып абалды билдирет. Ага 52 сааттан кийин гана эвакуациялай ала тургандыгын айтышат. Анткени аскерлер атышууга кабылып калышкан. Майк саатка санак коюп, күтүүгө даярданат. Суу түгөнүп бара жатат, тамак дагы аз. Мындан тышкары чөлдөн дагы бир күчтүү кум бороону жакындап келе жатат. Ал бетин коргоочу кездеме менен ороп, мылтыкка таянып, экинчи колу менен рюкзакты кармайт. Бирок бороон өтө катуу болуп, рюкзакты жоготот. Кум тараганда жанынан Томминин денесин көрөт. Анын чөнтөгүнөн запас аккумуляторлорду алат. Суу түгөнөт, күн күйдүрүп жатат. Майк акыркы үмүтүн жоготот. Ал тапанчасын алып, асманга бир нече жолу ок чыгарат дагы, анан тапанчаны чекесине такап калат. Ошол учурда бербер жергиликтүү тургуну пайда болот. Майк андан суу алып келип, рюкзактагы рацияны берүүнү суранат. Бербер анын абалына күлүп, кетип калат. Алга жылыш керек. Айласы кетип, Майк гидропаркка заара кылып, аны ичүүгө даярданат. Бирок дөңсөдөн кичинекей кыз суу куюлган фляжка менен чыгат. Ал сууну берип, Майк тапкандай оюнчук солдатты көрсөтөт. Майк рацияны алып келүүсүн суранат, бирок кыз унчукпай качып кетет. Узак суук түн жакындап келет. Майктын күчү кетип баратат. Эгер уктап же жыгылып калса мина жарылат. Ал кургак бактардан от жагып жылынууга аракет кылат. Түн ичинде жырткычтардын кыйкырганы угулат. От өчкөндөн кийин да алар Майкты уктатпай коет. Ал жырткычтарды атып, айрымдарын өлтүрөт. Фонарикти күйгүзгөндө Томминин денесин ачка чөйлөр сүйрөп кетип бара жаткандыгын көрөт. Караңгыда Майкка галлюцинациялар келе баштайт. Бала чагындагы эскерүүлөр, атасынын, апасынын сабаганы, ал элестеги атасы менен мушташкандай болот. Таң атканда ал чарчоодон араң турат. Бербер кайра келет. Ал Майкты бактылуу адам деп атап, алдыга кадам ташташы керектигин айтат. Кийинки маектешүүдө Бербер өзү дагы минага жарылып, кызынан айрылганын, бутунун жоготконун айтып берет. Кызы миналардын ордуна консерва банкаларын коюп жүргөн. Бербер Майкка да алдыга жылышы керектигин түшүндүрөт. Ага ичимдик берип, андан кийин баары жакшы болорун айтат.
Майк кайра галлюцинацияларга чөмүлөт. Атасы, апасы, Дженни менен болгон мамилеси, үйлөнүүдөн качканы. Ошол учурда рациядан аскерлердин үнү угулат. Алар жакын жерде өтүп бара жатышат. Бирок сигнал берүү үчүн Майк минадан түшүшү керек. Ал коркот, бирок акырында кадам таштайт. Мина жарылбайт. Ал минаны казып алып, анын ордуна Бербердин кызы калтырган консерва банка жана анын ичиндеги оюнчук солдатты табат. Жарадар жана канга боелгон Майк бакыттан ыйлап түтүндү күйгүзөт. Аны байкашат, кызыл түтүн чөлдүн үстүндө көтөрүлөт. Саперлор келип Майкты куткарып кетишет. Аэропортто анын мойнундагы жетондордун жанында ошол оюнчук солдат илинип турат. Элдин арасынан Майк Дженнини көрөт. Ал аман эсен кайтып келгенине кубанат. Майк анын көзүнө карап, бир тизесине чөгүп, үйлөнүү сунушун берүүгө даяр. Бүгүнкү ушул каналга катталып кетиңиздер.